Bilesler Kur'an'da inna indata şuhur indallahi isna aşara dep Kur'an'da şonday degen. Allah Taala aydı 12 ay kılıp jarattı degen. Demek jıl sanaş üçün Allah Taala aydı 12 ay kılıp jaratkan. Minha arbaatun hurum. Oşol 12 ayın içinden 4 ayın Allah Taala haram ayı kılıp jaratkan. Özgöç aylar bu cahiliyat kezde Arapların da saltı oşonday bolgonken, keyin İslam dini gelgendeyinde Allah Taala paygambarыбызга oşonday neme kılıp, uşul 4 aydı musulmanlar üçün özgöç ay kılıp berip koygon. Oşondan Rajab ayında sooп иштерди көбүрөөк жасаганга аракет кылыш керек. Алым уламалар айткандай, Rajab ayı бул эгин эге турган ай дейт. Rajab айын Шаабан. Шаабан айы бул суу кара турган ай дейт. Анан кийин Рамазан үрөөн жыйнай турган ай дейт да. Оро турган ай дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, берекелүү айлар уже келип атат. Алхамдулилlah, берекелүү айлар келип атат. Ошондон жакшы аракеттерди кылып, белди бекем бууп, ибадатка, сооп иштерди жасаганга, мусулман адам баласы жыл 12 ай 24 саат бою сооп иштерди жасаганга ошонун аркасынан түшкөнгө аракет кылыш керек. Бирок муногул айларды өзгөчө күнөө кылса да эселенет дейт экен аалымдар. Бул айларда сооп кылса да эселенип бериле турган айларда турабыз. Rajab айы ушундай берекелүү ай. Пайгамбарыбыздын Исра Ми'раж окуясы ислам тарыхчыларынын айтуусу боюнча Rajab айынын 26-сынан 27-синчи түнүнө караган түндө болгон дейт да. Демек, намаз фарз болгон ушул айда. Пайгамбарыбызга ушунчалык оор күндөр болгон, Амул Хузн деп, кайгы жылы деп пайгамбарыбызды коргоп жүргөн Абу Талиб өлгөн. Андан кийин аркасынан пайгамбарыбыздын бүт бардык балдарын төрөп берген, ысык суукта колдоп, коштоп, малы менен, жаны менен, сүйүүсү менен коштоп жүргөн Хадиче энебиз дагы каза болгон да. Анан ошондо пайгамбарыбыз үчүн ошол жылы Амул Хузн деп пайгамбарыбызга аябай оор жыл болгон, кайгы жылы деп. Анан ошентип пайгамбарыбыз эң жакын, эң күчтүү колдоочуларынан айрылып калып, кол жууп, ушундай бир ыңгайсыз абалда турган кезде Аллах Таала пайгамбарыбызды 7 кабат асмандын үстүнө көтөрүп туруп, кыргызча айтканда биз барбыз, сен биздин кулубузсуң, биз сени таштабайбыз деп туруп пайгамбарыбыздын ошол жакындарын жоготконуна пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүп, көңүлүн жубатып туруп аны Исра Ми'ражга алып келген да.